Айтматовдун саптары өзүнчө музыка, аны угуш керек. Андагы дауыштуу толкундар сүйүүнүн сырын жана ажайып сулуулукту камтыган деп белгилүү адабият сынчысы Андрей Золотов улуу жазуучунун чыгармачылыгына ушундайча баа берген. Чындыгында Чыңгыз Айтматов мезгилге, доорго, адамдын сезимдерине байланбаган өзгөчө ой жүгүртүүнү, руханий күчтү алып жүргөн улуу инсан болчу. Айтматовду мындай бир эле термин менен мындай чектеп койгонго болбойт да. Айтматов деген ойчул, философ, даанышман, гений. Анан жерде мында жазуучулук, публицист, сценарист, адабиятчы, сынчы, керек болсо музыкант деп айтса болот бул кишиничи. Ушул сүрөтчү деп айтса болот, художник деп айтса болот да. Бул кишиде режиссер деп айтса болот. Бул кишине бардык гуманитардагы илимдердеги бүт сапаттардын бардыгы бул кишиде бар. Бул эми анткени бул чыгыш менен батышты, биздин фольклорубузду манастан баштап бардыгын өзүнө алып жүргөн зор инсан да. Керек курсузер, Акбалтайдын чубагы, өлүм морту кыймандаш, ана ким кандай болдуң кеп. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары манасчылар айткан улуу эпостон кем калышпайт. Анткени дүйнө эли Чыңгыз Айтматов аркылуу биз жөнүндө билип, кыргыздардын жашоо турмушу, руханий жана маданий байлыктары туурасында кабардар болду. Жан дүйнөсүндө ошол дүйнөнү батырып атат да. Аалам деп атат. Аалам деген нерсе ал киши чыгармачылыгы менен дагы өзүнүн ой жүгүртүүсү менен да космоско чейин чыгып атат да. Анда бир эле жер шарында эмес, ал жалпы планетардык масштабта ойлогон даанышман десек болот да. Ошон үчүн Айтматов ааламы деп атат. Анда биз Айтматов ааламын баарын эле таанып атабыз, же таанып бүттүк деп айта албайм. Анткени дагы бул феноменди тааныш үчүн өтө көп сырларды ачыш керек. Алар биринчи улам окуган сайын, улам Айтматовго кайрылган сайын жаңы жактар ачылып атат да. Айтматов 21-кылымдын адабиятынын көрүнүктүү ишмери. Ал өзүнүн бүт өмүрүн чыгармаларына арнады. Дүйнөнү жараткан образдары менен өзгөртүүгө аракет кылды. Өз заманынын улуу жазуучусу катары тарыхта аты калды. Анын эмгектери дүйнөнүн 150дөн ашык тилине которулган. Чыңгыз Айтматов окурмандарына жана замандаштарына дайыма чын жүрөктөн толкундануу менен мамиле кылганын мындан бир нече жыл мурда Россиялык каналда тартылган телеөрүүдөн көрсөк болот. Прошу прощения за подробности. Лежа в роддоме, мне было всего 19 лет, и я прочла самую потрясающую вещь в своей жизни «Материнское поле». Я рыдала, прошло уже 30 лет, и я ничего более глубокого и мудрого, хотя мне очень повезло, я дочь умных, мудрых родителей, но вот мудрее и глубже этого произведения я за свою жизнь, а смею сказать, я человек читающий, не встречала. Душа моя просто вот, если бы была возможность, я бы хотел пожать руку. Но вы чувствуете, как мы пропитались вашей мудростью? Вы это чувствуете? Ну вот это просто потрясающий случай, да, был рассказан. Эти откровения, они, конечно, меня вдохновляют. Конечно, они мне многое дают, так сказать, в моем самосознании творческом, так сказать, и о том, чтобы я понимал, знал, что отношения моих современников, моих читателей, это и залог, и долг, и повеление судьбы. Это повеление. Все вместе взятое. До последних минут своих возможностей я хотел бы служить своим современникам в этом плане, чтобы мы находили вот такое взаимопонимание. Айтматовдун прозалары кайталангыс, белгилүү жана өзгөчө. Калеми менен жашоодогу кайгы жана кубанычты, окуяларды, эң негизгиси адам менен адамзатты байланыштырган сүйүүнү айтып берген. Айтматовдун каармандары бир ооздон дүйнөнү сүйүү сактайт деп айтып тургандай. Француз жазуучусу Луи Арагон жөн жерден Жамиля чыгармасын сүйүү жөнүндөгү эң мыкты чыгарма деп атабаса керек.
20-кылымдын жашоо образына сугарылган Айтматовдун чыгармаларын ар кайсы улут сүйүп окуйт. Анткени анын тили бардыгына жеткиликтүү жана түшүнүктүү. Айтматовдун чыгармаларына спектакльдер, балеттер коюлуп, көптөгөн кинофильмдер тартылган. Биринчи мугалим тасмасынын экрандарга чыгышы ата мекендик кинематографиянын түптөлүшүнө чоң салымын кошкон. Андан кийинки жаралган фильмдердин кинодоорун кыргыз керемети деп атап жүрөбүз. Я учитель. Меня зовут Дюшен. Я буду учить ваших детей. Улуу жазуучу өз чыгармаларында көрөгөчтүгүн да көрсөткөн. Маселен, адамзатка коркунучтуу болуп жаткан азыркы айрым тенденцияларды Айтматовдун адабиятынан тапса болот. Анын бүт чыгармалары күчтүү эмоцияларга бай. И спросила удивленно колдунья. Белая олениха. Кайбирендин ыйык энеси. Мать матери. Адам оğlunun жанын сактаганың кандай? Зачем ты спасла дитя человеческое? Президент Сооронбай Жээнбеков улуу жазуучу менен жакшы тааныш болуп, парламентте бир убакта чогуу иштешкен. Мамлекет башчысы үчүн Чыңгыз Айтматов элибизди, маданий баалуулуктарыбызды дүйнө жүзүнө тааныткан, кыргыз элинин байлыгы, жол көрсөткүчү. Улуу ойчул, гуманист жана жазуучу Чыңгыз Айтматов мындан туура 10 жыл мурда дүйнөдөн кайткан. Президент Сооронбай Жээнбеков анын жаркын элесин урматтап, Айтматовдун үй музейине барып Куран окутуп, жазуучунун жакындары менен баарлашты. Өлкө башчысы Кыргызстандын тарыхында Айтматовдун орду зор экенин белгилеп, чыган жазуучу кайда болбосун, өз элине, өлкөсүнө кызмат кылганын айтты. Вот сначала написку, потом корректировку, потом перепечатывали и опять корректировку. То есть очень много раз корректировки делал, менял. Бул жылы Кыргызстанда жазуучунун 90 жылыгы белгиленип жатат. Анын алкагында Ысык көлдө эл аралык форум, театралдык фестивалдарды жана илимий конференцияларды өткөрүү пландалып жатат. Анын чыгармалары туурасында маалыматтык материалдар кыргыз, орус, англис тилдеринде даярдалууда. Мындан тышкары Чыңгыз Ордо комплексинин курулушу башталды. Айтматовдун өзү гений болгону менен өтө жөнөкөй болчу. Ошо генийлик менен жөнөкөйлүктү бул шиелиште алып жүрчү да, өтө жөнөкөй болчу, карапайым болчу, ак көңүл болчу, кеңпейил болчу. Ушул биз көп жолукпайбыз да, жолубайт да көбүрөөк окурман. Айтматовго барсам сүйлөшпөй коебу, жакындасам саламдашпай коебу деп, жок, Айтматов бардыгына кылдат мамиле кылчу. Замандаш болдук да, мына баарыбыз замандаш болдук. Азыр бири айтайын, бири 30-40 жылдан кийин Айтматовду көргөндөрдү уже болбой калат да. Ошон үчүн мен ойлойм, Айтматовдун чыгармаларын ошол окугандар, аны окуй берет, ар бир мезгил өзүнүн окурманы болот дечи, бирок көргөндөрдөн ошо жолуккандардан, замандаштардан көбүрөөк ар түрдүү формада мына интервью башкача алып калса деген ойдомун да, материалдар жыйнаш керек. Айтматов дүйнөлүк адабиятка көркөм чыгармачылык катары эле эмес, руханий чоң бир дүйнө катары кирди. Анын чыгармаларынын саптары өзүнчө музыка. Андагы дауыштуу толкундар сүйүүнүн сырын жана ажайып сулуулукту түбөлүккө камтыйт. Дүйнө ар тараптуу өнүккөндө гана алдыга жылат, бирок өнүгүүнүн мындай шартында биз чыныгы цивилизацияга бара турган жолду таап, ошол эле учурда өзүбүздү жоготуп албашыбыз керек. Эң башкысы биз улуттук өзгөчөлүгүбүздү сактасак, жолдон чыгып адашпайбыз. Чыңгыз Айтматов.